Кайрымдуу бол коомдук фонду аркыл долбоордун негизинде элдин муктаждыгын чечип берүү аракетин көрүп, гуманитардык жардам көрсөтүп келет. Бул ирет облус аймагындагы 2 районду социалдык маанидеги азык-түлүктөр менен камсыз кылды. Эми колдон келишинче мынакей ушул өзүбүздүн дагы ички резервтерди да пайдаланып атабыз. Мына ушу элден элге деген акциялар да жүрүп атат. Мынакей ушул айылдарда дагы көп акциялар болуп атат. Мына ошо менен бирге бүгүн ушу Бишкектен дагы биздин жакшы конокторубуз келиптир. Ушу мына элден элге кайрымдуу бол деген акциянын алкагында бүгүн дагы ушул районубуздун Борбору Түп айылында болгон ушу өзүбүздүн жердештерибизге мына оз ачуу иретинде мындай кичинекей бир жардамдар болду. Мына ушу эртең менен да 50 кишиге бергенбиз ушул эле Түп айылына. Мына ушу түштөн кийин кайра бир 50 кишиге келип атат. Ошол эле учурда өзүбүздүн мындай райондун тургундары дагы мындай четте калбастан сөзсүз түрдө мынакей ушу колунан келген ушул эле мына ушуну дагы элге жеткирип берип койгула деген дагы мындай жакшы мындай акциялар жүрүп атат бүгүн айым көрсө. Фонд 4 жылдан бери дүйнө жүзүнүн булуң бурчунда жүргөн мигрант кыргыздар менен тыгыз кызматташып келет. Алардын элине болгон аманатын түз жеткирип, түшкөн каражат кайрымдуулук иштерине жумшалат. Коомчулугубузда болуп аткан кырдаалга байланыштуу Кайрымдуу бол коомдук фонду дагы өзүнүн аракетин жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө ушунда адилеттүүлүк менен, акыйкаттык менен, калыстык менен бүт 7 дубанды камтып, ошол колубуздан келишинче боордошторубуздун, эжелерибиздин, энелерибиздин жеринен акыбалын сурап, кичине болсо дагы бир ырыскыбыздан бөлүшөйлү деген ой ниетте. Бул ырыскы кайдан келди деген эгер суроо боло турган болсо, биздин ошол алыс Америкада, Филадельфия шаарында дагы биздин агаларыбыз, мекендештерибиз, боордошторубуз иштеп келет. Алар бизге ушундай аманаттарды жөнөтөт. Ошондой эле дүйнө кыргыздары биз кызматташабыз. Кайрымдуу бол коомдук фонду сооп кербени долбоорунун алкагында өлкөнүн 7 дубанын кыдырып, көп балалуу, майыптыгы бар, туруктуу жумушу болбогон жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүп келет. Фонддун ишмердүүлүгү оор турмуш кечирген жарандар үчүн чоң өбөлгө десек болот. Миргүл Жеңишева, Таала Эргешов, Нурлан Чойбеков, Түп району.